Ош шаары таңкы саат 9. Жолдор тайгак, кээ бир жерлери чыла. Айрым көчөлөрдө болсо кар таптакыр ээри элек. Автоунааларда дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыра элекпи? Айтор бар эле жай ылдамдыкта жүрүшөт. Азыр түшкү саат 11 болуп калды, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай эле шаардын негизги көчөлөрүндө да кар монтип толук ээри элек. Дээрлик күндүн экинчи жарымына чейин абал ушундай болуп турду. Муз жолдор айрыкча эрте менен жумушка шашкан адамдарды уайымга салып, жол тыгындарында жаратты. Кечиктик, эрте менен кар жааганына байланыштуу жолдор муз болду. Биз корктук эрте менен чыкканы, аз-маз иштен кечиктик. Убагында аткара албай калдык да. Графиктер кеч калды, маршруттарды силер көп күтүп Жок, калганбы? бардык эле графиктер боюнча токтотулду да, жолду көрдүңүзбү? Биринин артынан бири. Затор болду. Адамдарга жол неме күтүп калышкан болду. Автобустар вообще көрүнбөйт. Пробка болду. Суу вообще тоңуп калды, эми коюлду. Пробка болду. Жолдор убагында тазаланган жок деп нааразы болгон шаардыктар жергиликтүү бийликти кышка даярдыгы жок деп сындашат. Ал эми жолдор башкармалыгы алардын дарегине айтылган сынды четке кагып, бүгүнкү абалды мындайча түшүндүрөт. Айдоочулар тарабынан даярдык болбой калган окшойт. Көпчүлүгү эле жайкы дөңгөлөктөрү менен жүрүп, ушул көп нерсени бизге тоскоолдукта жаратты и өздөрүнө да ыңгайсыз абалда болду да. Бизде эмне үчүн өзүңөр көрдүңөр, эрте мененки таңгамалкы суук -10 чейин жетти дагы. Тепкен туз дагы эрибей туруп калды да, ошондуктан бир аз ыңгайсыз жаралып калды. Түштүк калаада кышкысын жолдорду тазалоого 4 мекеме жоопту. Жолдор башкармалыгынын маалыматына караганда, быйылкы кыш мезгилине карата аталган ишканалардын баарын кош эсептегенде 350 тоннанын тегерегинде кум туз камдалды. Анын 35 тоннадан ашыгы кече жааган карды тазалоого коротулду. Биз түнкү саат 2ден баштап жумушка чыгып, өзүбүз баш болуп жолдорду тазалоого киришкенбиз. Ош таза ишканасында жалпы 86 километр жол карайт. Кышта ошо жолду кар муздан тазалоо боюнча. Биз эң негизгиси шаардагы көпүрөлөрдү карадык. Навай көпүрөсүн, Абдыкадыр көпүрөсүн, себеби алар астынан суу өткөндүктөн тез муз болуп калат. Экиде чыгып аларды карап, андан кийин ушу борбордук көчөлөрдү толугу менен биз туздан арылып чыктык. Тиешелүү кызматтар шаар ичиндеги көчөлөрдүн баарын түндөн таңга чейин тазаладык дешсе, шаардыктар жөө жүргүнчүлөр үчүн каралган тротуарлар дайымкыдай эле көз жаздымда калды деп нааразы. Мага окшогон аксакалдар жыгылган болсо, путу колу сынат да балам. Элди карап айтат да, өкмөт ушу жерге эрте менен кичине күрөп, дворникти иштесе болмок. Тазалап коюш керек эле. Бап, тагылан тутум, мам кайрып алдым да. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын билдиришине караганда, тротуарлардагы карды тазалоого жергиликтүү бюджеттен каражат каралган эмес. Демек, Ош шаарында быйылда жөө жүргүнчүлөр баскан жолдор кардан тазаланбайт. Ал үчүн кеминде кошумча 15-20 миллион сом керектелет. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.